Саламатсыңарбы студенттер? Бүгүнкү өтө турган темабыз таанып билүүнүн илимий методдору деп аталат. Анда негизинен 3 суроого токтолобуз. Биринчиси метод жөнүндө жалпы түшүнүк. Экинчиси педагогика илиминде колдонулуп жүргөн изилдөө методдору. Үчүнчү таанып билүүнүн жалпы логикалык методдору. Илимий изилдөөнүн натыйжалуулугу бул ушул изилдөө методдорун тандоодон көз каранды болот. Жана ошол методдорду туура пайдалануудан көз каранды болот да. Метод деген сөз бул гректин методос деген сөзүнөн алынып, таанып билүүнүн жолу. Жол болсо азыркы учурда биз ушу кандайдыр бир коюлган максатка жетүүнүн эң кыска жолу деп дагы айтып жүрүп атабыз. Ошо таанып билүүнүн жолу деп которулат экен. Бир нерсеге карата жол, максатка жетүүнүн жолу деп дагы айтсак болот экен. Бул методдун негизги функциясы кайсы бир объектти таанып билүүнү уюштуруп жана жөнгө салуу. Метод өзүнө эрежелердин, каражаттардын колдонуу ыкмалардын, акыл аракеттеринин, таанып билүү нормалардын жыйындысын камтып турат экен. Метод бул чындыкты издөөнү тартипке салып, күч аракетти жана убакытты үнөмдөйт экен. Максатка кыска жол менен жетүүнү камсыздайт экен. Ошол кайсы методду колдонсок, биз ошол коюлган максатыбызга эң кыска убакытта жетебиз, эң кыска жол менен жетебиз. Ушул маанилүү экен да. Ошондуктан методду туура тандоо бул ошо изилдөө ишиндеги эң негизги иш аракеттерден болуп эсептелет экен. Эң көңүлгө тута турган иш аракет болуп эсептелет экен да. Ал эми илимий метод дегенибиз бул коюлган максатка жетүүгө багытталган илимий мамиле, илимий ишмердүүлүктү туура жүргүзүүнүн жолу деп түшүнсөк болот экен. Психологияда жана педагогикада илимий метод бул аталган илимдерди ушу психологиянын жана педагогиканын изилдөөнүн предметине жана милдеттерине туура келген мамилелердин жана иш аракеттердин системасы болуп эсептелет экен. Илимий методдорду ушу класстарга бөлүүдө бир нече белгилер эске алынат экен. Таанып билүү процессиндеги орду жана ролуна жараша, мисалы үчүн методдорду формалдуу жана мазмундуу, эмпирикалык жана теориялык, фундаменталдык жана прикладдык, изилдөө жана баяндоо деп мындай бир нече түргө классификацияласа болот экен. Эми педагогика илиминде колдонулуп жүргөн методдорго токтоло турган болсок, проблеманы теориялык жактан үйрөнүү, талдоо жана жалпылоо. Ушулардын баары методдордо мына теориялык үйрөнүү, талдоо проблеманы, анан аны жалпылоо бул ар бир метод болуп эсептелип атат. Андан кийинки методубуз бул ошол окуу жайдын, окуучулардын, мугалимдердин, ата энелердин ошол мүнөздөгөн фактыларды, документацияларды үйрөнүү, талдоо, ошол окуу жайдын документтерин үйрөнүү деген дагы өзүнчө бир метод бар. Андан кийин окуу тарбия өнүктүрүү процессине катышкан персоналдар менен жекече иш алып баруу методу. Буларга аңгемелешүү, интервью алуу, анкета толтуруу, байкоо, социологиялык сурамжылоо ушул сыяктуу методдор кирет. Андан кийин алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүү, талдоо, салыштыруу, жалпылоо. Андан кийин ар кандай өлкөлөрдүн билим берүү системасын мүнөздөгөн материалдарды салыштырып талдоо. Билим берүү процессинин ага таасир берүүчү баардык фактылардан көз карандылыгын комплекстүү изилдөөгө колдонула турган социалдык, экономикалык, медициналык, юридикалык жана башка методдор
колдонулат экен. Андан педагогикалык эксперимент деген дагы өзүнчө бир изилдөөдөгү чоң метод. Бул ушу педагогикалык изилдөөлөрдөгү колдонула турган ошол негизги метод ушу педагогикалык эксперимент болуп эсептелет. Андан таанып билүүнүн жалпы логикалык методдору. Ушул жогоруда биз айттык, педагогикалык изилдөөлөрдө ошол жогоруда санап өткөн методдор колдонулуп келет. Андан сырткары таанып билүүнүн логикалык методдору, бир нече методдор колдонулуп жүрүп атат. Алар анализ, синтез, абстракциялоо, идеалдаштыруу, жалпылоо, индукция, дедукция, аналогия, модельдештирүү, ушул сыяктуу бир нече методдор колдонулуп жүрөт. Эми ушул методдордун ар бирине кыскача талдап кете турган болсок, чечмелеп, анализ бул деле гректин анализ деген сөздөн алынгандагы ажыратуу, бөлүү деген маанини түшүндүрөт. Башкача айтканда, анализ дегенибиз бул бүтүн объектини кандайдыр бир бөлүктөргө ажыратып, анан ошол ажыратылган бөлүктөрдүн ар бирин өз алдынча үйрөнүү методу болуп эсептелет экен. Кийинки методубуз бул синтез. Синтез бул деле гректин сөзү болуп атат. Бириктирүү, айкалыштыруу, түзүү дегенди түшүндүрөт. Бул ошо анализ методуна мындай тескери метод, тескери сыяктуу түшүнсөк болот экен. Бул ошо ар кандай предметтин же кубулуштун ар кандай жактарын, касиеттерин, ошо кандайдыр бир белгилерин бир бүтүндүккө бириктирүү болуп эсептелет экен. Мисалы үчүн ушул бир сабактын иштелмесин пландаштырып, ошо бир иштелмени даярдоодагы ошо синтез аркылуу ишке ашат экен да. Андан кийин